пирамиданы курганда 2.300.000 таш колдонуп. Таштарды кантип койгон ошол мезгилдерде? Кейфелик баштаганда ортосуна кранды коюп туруп, анан ошо алып келген таштарды ичинен баштап мындай сыртына салган. Сыртын көздөй дизген экен да. Ошондо жанагы проходдордун баары ичинен сыртына салган. نشوف المدخل ونخرج. اوكي. كما نخلي بالنا فيه. Bizde aytılan şu piramidin içinde 3 komnata var degen. هنا عندنا ممر هابط حوالي 100 متر Ошондо астында ушул жерде 100 метр ылыйга кетет. منحوت في الصخر. Ошондо bunun бардыгы баягы таштын içinde оюлуп ичине بيو- Ne деген эме таш? İçine nemelerdi кылган экен, сементти. Ortalarına bir rastgele kollanılgan go deyim bari. كان يستخدم شيء يعني بينهم. لم يتم استخدام الاسمنت مطلقا. Елестетиңиз де эч кандай бир цемент колдонулган эмес дейт. Карасаңыздар дейт, таң калыштуу дейт. Кандай кылган дейт. Булар ошол ташты кескенде жана калдыктары кумдар болуп, ошол кумдарына суу кошуп туруп эле экөөнүн ортосуна койгондо цементтин да катуу болуп кеткен. Daha 1000 деген жылдар турат да дейм. Эле таштан чегилген сахарды. هذه المنطقة الوحيدة كانت تستخدم كمحجر. Жана пирамиданын ээси хафра деген. Ошонун жүзүнөн алынып чегилген сфинкс бети. وجسد الأسد Ал эми эмеси калган бөлүгү арстан дейт да. ده بيجمع بين الحكمة بتاع العقل البشري Бул ошондо адам затынын акылдуулугунун эмеси данышмандыгы. والقوة بتاع بتاع الأسد. Ошол баягы арстандын күчү деп ошол символиканы дейт. فأي ملك بيحاول يبين نفسه إنه هو حكيم وقوي في نفس Ошондо الوقت. бул ошондо ошол кездеги падышалар өзүнүн акылдуу экенин, өзүнүн күчтүү экенин ошондо билдирген. Bu yerге çekip жазган экен да. Мос 4-чү Тохотмостун кыялы деп жазылган деп бул жака билинген дейт. أنا أتوقع في الأيام القادمة أنا اكتشاف أقول مزيد اكتشافات. Да, мен ойлоп атам да көп ачылыштарды жасайбыз дейт. Siz айтып берип атканда ошол жылдары ар бир жумушчу кантип коюп атканын элестеттим. İşinizde iyilik نتمنى لكم كل التوفيق. نتمنى يعني جديد يعني اشياء اثار جديده ان شاء الله. Profesör işiniz aldığı acılar. وايضا نتمنى لكم التوفيق في